10 бөлüm. Кейсарияда италиялык аскер тобу деп аталган аскер тобунун Корнелий деген жүз башчысы бар эле. Ал бүт үй бүлөсү менен Кудайдан коркуп жашаган, элге көп жакшылык кылган, дайыма Кудайга сыйынган такыба адам эле. Бир күнү күндүзгү 9-саат чамасында ал көрүнүш көрдү. Көрүнүштө ага Кудайдын бир периштеси ачык көрүндү. Ал периште анын үйүнө кирип ага мындай деди: "Корнелий." Ал болсо аны көргөндө коркуп кетип: "Эмне дейсиң, Теңирим?" деди. Периште ага: "Кудай сенин сыйынууларыңды жана жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды. Жапага кишилерди жиберип, Петр деген да ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал деңиздин жээгинде жашаган Шимон деген булгаарчыныкында конокто. Ал сага өзүңдү жана бүт үй бүлөңдү куткара турган сөздөрдү айтып берет" деди. Периште алыстап кеткенден кийин Корнелий өзүнүн кызматчыларынын арасынан 2 кызматчыны жана өзүнүн жанында жүргөн бир такыба аскерди чакырып, аларга баарын айтып берди да аларды Жапага жиберди. Эртеси күнү алар жол жүрүп отуруп, шаарга жакындап калышканда 6-саат чамасында Петр сыйыныш үчүн үйдүн үстүнө чыкты. Ошондо ал ачка болуп тамак жегиси келди. Тамак даярдалып жаткан убакта ал көрүнүш көрдү. Ошол учурда ал ачылган асманды жана өзүн көздөй түшүп келе жаткан бир идишти көрдү. Ал 4 бурчу байланган дасторкон сыяктуу эле. Анын ичинде жер үстүндөгү 4 аяктуу ар түрлүү жаныбарлар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуу куштар бар эле. Ошол жерден ага мындай сөз айтылды: "Петр, ордуңан туруп, буларды союп же." Бирок Петр мындай деди: "Жок Теңир, мен эч качан арам же таза эмес нерсе жеген эмесмин." Ошондо ага экинчи жолу мындай үн угулду: "Кудай тазалаган нерсени сен таза эмес деп эсептебе." Бул 3 жолу болду. Ошондон кийин идиш кайрадан асманга көтөрүлүп кетти. Петр көргөн көрүнүшүн эмнени билдирерин түшүнө албай турганда, Корнелий жиберген адамдар Шимондун үйүн сурап дарбаза алдына токтошту. Алар: "Петр дегенде ысым коюлган Шимон ушул жерде коноктобу?" деп кыйкырып сурашты. Ошол убакта Петр көрүнүш жөнүндө ойлонуп жатканда, рух ага мындай деди: "Сени 3 киши издеп жүрөт. Тур, төмөн түшүп эч сектенбестен алар менен жөнө, анткени аларды мен жибердим." Ошондо Петр үйдүн үстүнөн түшүп, Корнелий жиберген адамдардын жанына келип: "Силер издеген адам менмин. Кандай иш менен келдиңер?" деп сурады. Алар болсо мындай деп жооп беришти: "Бүт жүйүт эли тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон, жакшылыкты көп кылган жана Кудайдан корккон жүз башы Корнелий бир ыйык периштеден Петрди үйүңө чакырып, анын сөздөрүн ук" деген буйрук алды. Ошондо Петр аларды үйгө киргизип коноктоду. Эртеси эртең менен туруп, алар менен жолго чыкты. Жападагы бир туугандардын кээ бирөөлөрү да алар менен бирге жөнөштү. Бир күндөн кийин алар Кейсарияга келишти. Корнелий болсо өзүнүн туугандарын, жакын досторун чакыртып алып, аларды күтүп жаткан эле. Петр үйгө киргенде Корнелий аны кабыл алды да анын бутуна жыгылып ага таазим кылды. Петр болсо: "Тур, мен сага окшогон эле адаммын" деп аны тургузду. Анан аны менен сүйлөшүп бөлмөгө кирди. Бөлмөдө көп адам чогулганын көрүп, аларга мындай деди: "Башка улуттун адамы менен мамилелешүү же аныкына баруу жүйүттөргө тыюу салынганын билесиңер. Бирок Кудай мага эч бир адамды арам же таза эмес деп эсептебөөм керектигин ачып берди. Ошондуктан мен силердин чакырыгыңарга каршы болбостон келдим. Эми силерден сурайын, мени эмне себептен чакырттыңар эле?" Ошондо Корнелий мындай деп жооп берди: "Мындан 4 күн мурун ушул убакытта орозо кармап, 9-саатта өзүмдүн үйүмдө сыйынып отургам. Ошол маалда жаркыраган кийим кийген бир адам бет алдыма келип турду да: 'Корнелий, Кудай сенин сыйынууңду укту. Жакырларга кылган жакшылыктарыңды эсине алды. Жапага киши жиберип, Петр дегенде ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал деңиз жээгинде жашаган булгаарчы Шимондун үйүндө конокто" деди. "Ошол эле замат мен сага кишилерди жибердим. Сенин келгениң жакшы болду. Азыр биз баардыгыбыз Кудай сага эмнени буйруса, ошонун баардыгын угуу үчүн Кудайдын алдында турабыз." Ошондо Петр сөзүн мындай деп баштады: "Кудайда бет карамалык жок экенине, ар бир элден Кудайдан корккон жана адилеттик боюнча иш кылган адам ага жагаарына чыны менен ынанып турам. Ал Исраил элине Иса Машаяк аркылуу тынчтык жөнүндө жар салып, жакшы кабар жиберди. Ал баардык элдердин теңири. Жакан жар салган чөмүлдүрүүдөн кийин Галилеядан баштап бүт жүйүт аймагында эмнелер болгондугун, башкача айтканда, Кудай Назареттик Исаны ыйык рухка жана күчкө кандайча толтурганын, ошол Иса эл аралап жакшы иштерди жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн баардыгын айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай аны менен болчу. Анын жүйүт жеринде жана Иерусалимде кылган баардык иштерине, аны акырында айкаш-чыгашка кадап өлтүрүшкөнүнө биз күбөбүз. Аны Кудай 3-чү күнү тирилтип, элдин баарына эмес, Кудай тарабынан алдын ала тандалган күбөлөргө, ал өлүп кайра тирилгенден кийин аны менен бирге тамак ичкен бизге көрсөттү. Тирүүлөрдү жана өлгөндөрдү соттой турган, өзү тарабынан дайындалган сот ошол экенин жарыялоону жана күбөлөндүрүүнү Кудай бизге буйруду.
ага ишенген ар бир адамдын күнөөлөрү ал аркылуу кечирилет деп бардык пайгамбарлар ал жөнүндө күбөлөндүрүп келишкен. Петр ушул сөздөрдү айтып жатканда сөздү угуп отургандардын бардыгынын үстүнө ыйык рух түштү. Ошондо Петр менен келген Исага ишенген жүйүттөр ыйык рухтун бутпарастардын үстүнө да төгүлгөнүнө абдан таң калышты. Анткени алардын ар кандай тилдерде сүйлөп Кудайды даңктап жатышканын угушту. Ошондо Петр мындай деди: "Биз сыяктуу эле бул адамдар да ыйык рухту алышты. Демек алардын сууга чөмүлдүрүлүүсүнө ким тыюу сала алат?" Анан Петр аларга Иса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүүгө буйрук берди. Ошондон кийин алар Петрден дагы бир нече күн калуусун өтүнүштү.